Бұл еркек киши өзүнүн аялынан башка бирөөнү карайын деп эйткен. Муну аялдар өздөрүңөр каратат кезиңер. Мараттын айылын карачы. Качан көрсөң салондон чыкпайт жашнак болуп. Мураттын айылын карачы. Качан көрсөң концерттен чыкпайт да өзүңөр карап отурат кезиңер дагы. Анан чын эле элдин аялдары эмне кылат болду экен деп караса, анан жалдырап эмне кыласың? Акча деп кайра урушат кезиңер да мындай. Түшүнүп болбойт. Аял кишини жөн эле мактап коюш керек экен, баягы Чубак ажы айткандай раматылык. О, кечеке каранда бүгүн фюраң мощный го десең, точно айтасың деле, күз күн жанынан чыгып барат экен мүмкүн. Аял кишинин арыгы деле, толугу деле диета менен ооруйт турбайбы? Толугу арыкташ керек, арыгы семирип кетпеш керек. Анан диетаны да башкача кармайт экенсиңер го, а? Алдыңарга жашнакай тамак келип калса эле, ушуну жейм, ушундан точно диета кармайм деле өздөрүн алдап элемитер. Бирок аял кишиге туура түшүнсө болот. Үйүнө, үй бүлөсүнө тамак жасап берет. Бала чакасына тамак жасайт. Биринчи тамак жасап атканда тузун көрөт. Анан кийин быштуу экен деп көрөт. Анан чогуу отурганда дагы жейт. Акырында калып тургой сүнөттөп коюн деп аны жейт. Идишак жуатып анда дагы жейт. Эртең менен карасам күз күн жанында турган болот го, диета кармаш керек эле деп эле.